Европада эки мусульман бир супермаркетке барып, бири бир алманы уурдап чөнтөгөнө салып эшикке чыгып кетишти дейт. Аны көрүп турган шерик айтып, уурулук кылдыңго да айтайын деп, бирок башка бир маселеси бар деп унчукпастан сыртка чыксак, бир кайырчы турган экен, ошол кайырчыга тиги маркеттен уурдап чыккан алманы берди дейт. Анан мен айттым, бул алманы эмне үчүн берип жатасың? Уурдап чыкканыңды көрдүм го деп айтсам, сен түшүнбөдүң дейт. Эмнени түшүнбөдүм деп айтсам дейт, Аллах Таала эгерде кимде ким бир күнөө иш кылса, ошол бир күнөөгө бир күнөө жазат. Ал эми кимдир бирөө бир жакшы сооп иш кылса, ошол сооп ишке 10 соопту жазып коет деген. Мен бир алманы уурдадым, бир күнөө жазылды, бирок алманы садака бердим, мага 10 алманы бергенде сооп жазылды. Демек жанагы бир алма күнөө менен бир алма сооп бирин бири жоюлушуп кеткен болсо, мага 9 алма бергенде сооп калды деп мадырайып мактанды дейт. Мына ошондо анын жанындагы такыбадар, пайгамбарыбыздын осуятын пайгамбарыбыз каалаганда таризде түшүнгөн адам айтты, Аллах Таала жакшы зат. Аллах Таала жакшыны гана кабыл кылат деди. Бул жаман нерсе кабыл болбойт.